Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Биринчи, адам түшүнүксүз ооруга чалдыгып, денеси оорлошуп, кайсыл орган ооруп жатканын да өзү түшүнбөйт. Ооруган адам врачтарга кайрылган кезде анализдери жакшы чыгып, врачтар диагноз кое албайт же ар түрдүү диагноздор коюлуп, ар кандай илдеттерден дарылана баштаганы менен эч кандай жакшы болуунун жашаны билинбейт. Адам күндөн күнгө көзүнүн нуру өчүп, солуй баштайт. Жаны жер тартып, жаткысы эле келе берет. Экинчи, узак убакыт бою ал кетип жашоого ишке кызыкчылыгы болбойт, алдыга койгон максаты жок болуп, мээсинен өлүм чыкпай, бул дүйнө менен коштошкусу келе берет. Үчүнчү, аялдарда же эркектерде дуба болгон болсо, ден соолугунун чың экенине карабай жана балалуу болууга эч кандай тоскоолдук жок экенине карабай, балалуу боло албайт. Төртүнчү, кыска убакыттын аралыгында эч бир себеби жок адам өтө тез семирип же аябай арыктап кетет. Бешинчи, жашоосунда жалаң тоскоолдуктар көп болуп, кандай аракет жасабасын бардыгы тескерисинче болуп, узак убакыт бою жашоосундагы кара сызыктын чеги көрүнбөйт. Алтынчы, адамдар менен аралашуудан коркуп, көпчүлүк менен аралашкысы келбейт жана жабык имараттарда жалгыз калгысы келбей, коркуу сезими күч алат. Жетинчи, үй бүлөдө эч себепсиз тез болбогон жерден жаңжал чыгып турат. Сегизинчи, дубага кабылган эркектерге үйүндөгү балдары, аялы, жакындары көзүнө желмогуз көрүнүп, эч себепсиз өзүн агрессивдүү алып жүрөт жана ичкиликти көп иче баштайт. Тогузунчу, үй жаныбарлары дубасы бар адамдардан качып же аларда түшүнүксүз жүндөрүн үрпөйтүп, терс мамиле жасайт. Өзгөчө иттер андай адамдарга асылып, каап алганга даяр турат. Кыргызда ошон үчүн жаманды кара энергиялуу адамды төбө үстүнөн ит кабат деп бекер айткан эмес. Онунчу, кыз менен жигит канчалык бири-бири менен сүйлөшүп, сүйүшүп жүрбөсүн, утур эле бир көйгөй чыгып, түшүнүксүз жагдай жаралып, баш кошо албайт жана үй бүлө кура албайт. Баш кошсо да 2-3 жылга жетпей, аягы ажырашуу менен аяктайт. Ушул айтылган белгилердин бири эле байкалса, демек энергоденеде терс энергия, башкача айтканда, кара дуба бар экенинен кабар берет. Дубанын негизинен келип чыккан порчанын аура бузулуунун түрлөрү көп. Мисалы, айыкпаган же ар кандай ооруга чалдыгуу, жакырчылык алып келүү, тукумсуздук, жалгыздык, ичкиликке же баңгизатка берилүү, өлүмгө кабылуу, кайгы капа, кусалык, депрессия болуу, ошондой эле акылынан адашып, эс тутумун жоготуу сыяктуу адамдын өмүрүнө, ден соолугуна зыян алып келүүчү кара энергия киргизилет. Ал эми бул кара дубаны киргизүүнүн жолдору да ар кандай. Кээ бирөөлөр ар кандай тамак ашты, суусундуктарды дубалап берсе, кээси кара дуба жасалып жаткан адамдын кийген кийимдери аркылуу кара дубаны энергоденеге киргизет. Кээси ийне төнөгүчкө кара дуба окуп, кээси мүрзөнүн топурагы аркылуу адамды өлүмгө жеткирет. Андан тышкары, адамдын чачы, тырмагы, колдонгон буюм аркылуу да кара дуба жасайт. Кээ бирөөлөр ар кандай сүрөлөрдү окуп, адамдын сүрөтү аркылуу деле кара дубаны киргизип коюшат. Ал эми күчтүү мастерлер эч кандай буюм колдонбой туруп эле кара дуба жасала турган адамдын атын атоо менен кара энергияны денесине киргизип коюуга кудурети жетет. Кара дубанын белгилери.